Узап бара жаткан аптанын урунттуу учурлары, орчундуу окуяларына кенен токтолобуз. Эфирде жума кайрык берүүсү. Алдыдагы 60 мүнөттө бизден алыстабаңыздар. Студияда кызматта мен Амантур Шергазиев болом. Саламатсыздарбы? Аркада калган аптада Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов Кыргызстанга иш сапары менен келип, ал бир катар эки тараптуу келишим документтерге кол коюу менен жыйынтыкталды. Анын ичинде атап айта турган болсок, Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелери жөнүндө келишим, Кемпир-Абад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө, ушуга үндөш эле суу чарба маселелери боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Мындан башка да бир канча келишимдер бар. Алыскы туугандан жакынкы коңшу деген кыргыздын накыл кеби өз кезегинде абдан туура айтылган. Бүгүнкү геосаясий абалда коңшулар менен болгон алаканы бекемдеп албай туруп, алыстан өнөктөш издегендин өзү жаңылыш. Албетте, Өзбекстан биздин бир тууган, тектеш, тилибиз, динибиз окшош кошунабыз. Ушундай мамилени дагы да бекемдеш үчүн ортодогу чек ара маселесин тактап, бир бүтүмгө келип алганыбыз дурус. Анын үстүнө бир тууган өлкөдөгү бүгүнкү саясий жетекчилик коңшуларга карата ынак дипломатияны жүргүзүүдө. Бул өз кезегинде ортодогу анча-мынча көйгөйдү жөнгө салып алууга мүмкүнчүлүк. Өзбекстандын тышкы иштер министринин визити президент Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарын утурлай уюштурулду. Эки өлкө бүгүн кызматташуунун бардык тармактарында ынак дипломатия орното алды. Ортодогу сооданын көлөмү былтыр дээрлик $500 миллиард жакындаган. Өткөн жылы президент Жапаровдун Ташкентке жасаган мамлекеттик визитинде бул сумманы 2 миллиардга чейин жеткиребиз деген максат коюлган. Ага жетүүдө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан биргелешкен темир жолунун курулушу негизги фактор болмокчу. Чындыгында Кыргызстан жана Өзбекстан ортосунда достук, ынак коңшулук жана стратегиялык өнөктөштүк маанайында динамикалуу өнүгүп келе жаткан потенциал бар. Ал эми ортодогу чек ара көйгөйүн биротоло тактап алуу бул потенциалга жаңы дем берери анык. Тема тууралуу кесиптешим Айжан Умолдошова кенен айтып бермекчи. Мамлекеттик архив бул кыргыз элинин тарыхы менен катар эле башка өлкөлөрдүн дагы маданияты, турмушунун өзгөчөлүктөрү сакталып турган негизги мекеме. Бул тармакта 13 жылдан бери иштеп келаткан Жамиля эң баалуу жана маанилүү делген документтердин бардыгы дал ушул жерде сыр катары сакталаарын айтат. Эгер башка мамлекеттер тууралуу маалымат талап кылынса, албетте ага биринчи кезекте атайын уруксат кагазы талап кылынат. Да, проводилась работа по выявлению документов. Өткөн жылы Жусуп Абдрахманов тууралуу тарыхый документтерди чогултуу жана иликтөө үчүн Ташкентке бардык. Андан кийин Өзбекстандын улуттук архивиндеги документтерди аныктоо боюнча протоколдук тапшырма берилген. Мунун баарын аткаруу үчүн көп жерлерден уруксаат алышыбыз керек болот. Бизге келген чет өлкөлүктөргө дагы ушундай талап коюлган. Буга чейинки жетишилген келишимдерге ылайык Кыргызстан менен Өзбекстан архивдик документтерди алмашып турган. Ошол эле учурда далилдүү документтер талап кылынчу. Ал эми бул жолку макулдашууга ылайык эки өлкө тең керектүү архивдик материалдарды жана санариптик маалыматтарды эч кандай тоскоолдуксуз бөлүшө алат. Келечекте дагы мындай балким санарип бир базабызды ачып алсак, эки өлкө боюнча ошол маалымат берүүдө балким ушундай бир жеңилдиктер биздин жарандарыбызга мүмкүнчүлүк жакшы түзүп берет. Албетте биз бул боюнча иштейбиз. Меморандум бул эми биринчи биздин кадамыбыз. Биз көп жылдан бери чындыгында ушул меморандумду кол коюлганга бизге мүмкүнчүлүк болгон жок. Соглашение между Кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского антижанского водохранилища. Апта аралыгында Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норовдун Кыргызстанга расмий сапары эки өлкө үчүн стратегиялык келишимдерге кол коюлган аянтча болуп калды. Тараптар кыргыз-өзбек мамилелерин өнүктүрүүнүн негизги маселелерин, аларды саясий, соода, экономикалык, инвестициялык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда мындан ары кеңейтүүнүн жана тереңдетүүнүн келечегин талкуулашты. Ошондой эле актуалдуу аймактык жана эл аралык маселелер боюнча пикир алышты. Наша сегодняшняя встреча была организована в целях
Бүгүнкү жолугушуубуз Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик визитин сапаттуу жана мазмундуу даярдоо максатында уюштурулду. Мамлекет башчыларынын саясий эркинин жана практикалык кадамдарынын аркасында кыргыз-өзбек кызматташтыгы достук, коңшулук жана стратегиялык өнөктөштүк рухунда динамикалуу өнүгүүсүн улантып жаткандыгын канааттануу менен белгилеп кетким келет. Бүгүн мен кесиптешим менен салттуу достук жана ишеним жагдайда саясий, соода экономикалык, инвестициялык, маданий, гуманитардык жана өз ара кызыкчылык туудурган башка тармактардагы эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкууладык. Жыйында кол коюлган дагы бир документке ылайык эки өлкө ортосундагы мамлекеттик чек аранын айрым участактары жөнүндө келишимге жана Кемпир-Абад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу макулдашылды. Это договор между Кыргызской республикой. Жалпысынан биз кыргыз-өзбек көп тараптуу кызматташтыгын мындан ары да кеңейтүүгө эки тараптуу умтулуубузду ырастадык. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамилелерде тарыхый мааниге ээ болгон стратегиялык документтерге кол коюлгандыгы буга айкын далил болуп саналат. Биз Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участактары жөнүндө келишим жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кемпир-Абад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашуу. Также мы с коллегой приняли совместное заявление. Кесиптештерим белгилегендей, региондор аралык кызматташууга өзгөчө көңүл бөлүндү. Өлкөлөр ортосунда түзүлгөн уникалдуу формат чек арага чектеш облустардын башчыларынын кеңеши сооданы жана кооперацияны өнүктүрүүгө, гуманитардык алмашууларды кеңейтүүгө өлкө түзгөн таасирдүү аянтчы болуп саналаарын белгилей кетүү керек. Бүгүн биз бул багыттагы байланыштардын мындан ары улантуунун маанилүүлүгү тууралуу бирдиктүү пикир билдирдик. Мамлекеттик чек араларды демаркациялоо жана делимитациялоо маселеси узак жана татаал процесс. Айрым жерлерде чек ара сызыктары жашоочулардын үйлөрү аркылуу өткөн жагдайлар бар. Бул жолку келишимге ылайык чек ара тилкелери боюнча маселени бирөтөлүү чечүүгө мүмкүн болду. Жалпы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын узундугу 1400 километрден ашык. Ошонун 1170 километри 2017-жылы 5-сентябрда договорго кирип, такталган болчу, анан калган участоктор боюнча мына 5 жылга жакын иштедик. Ана бүгүн буюрса ушу чек ара мындай такталып бүттү десем болот да, бир 2 гана участок калды. Коңшу Өзбекстан менен болгон чек араны тактоодо түзүлгөн бүгүнкү жагдай Тажикстан менен болгон мындан кийинки кадамдарга дагы таасир этет. Тышкы саясат ички саясаттын уландысы деген принципке таяна турган болсок, өз ара бир пикирди карманып чек ара маселесин четинен чечүү оңдой берди болду. Баса белгилеп кетсек, Кыргызстан Өзбекстан менен болгон чек араны чечүүнү буга чейинки президенттер, өкмөт колго алган эмес. Азыркы бийлик батынып чек араны тактоого умтулуп жатканы жакшы деп бааланууда. Буга чейинки президенттер ушул маселени козгобой эле коелу, бул көйгөй мага тиешеси болбосун, мындай өтүп кетели деп мындай ушул маселени такыр эле козгобой анын тегерегинде жүргөн да. Мисалы азыр көп учурда Алмазбек Атамбаев айтып атпайбы, бул кол койбой койгон депчи. Анткени ал киши билген, ал кол кое турган болсо рейтинги төмөндөп кетиши мүмкүн болчу. Саясий чыңалуу башталыш керек болчу. Анан ал ойлоду, мага бул проблеманын эмне кереги бар? Башка маселелерди эле толтурат. Ал кийинки президентте чече берсин деп койгон да. Өзгөчө дүйнөдө курч геосаясий абал болуп турганда маселени чечүүдө коңшу эки мамлекеттин бир пикирге келүүсү баарынан маанилүү. Мындан улам серепчилер саясий оюн кылбай маселени чечип алган оң болгонун белгилешүүдө. Анткени мындай макулдашуулар эки боордош элдин ортосундагы достукту чыңдап, алаканы бекемдей турганы белгилүү. Алардын карамагында болгон. Ал өтүп кеткен, компенсациясын берген. Азыркылар жөн эле айтып атат. Азыркы жетекчилердин Жапаров, Ташиевтердин заслугасы ушунда. Алар жумшартты. Бардык жагынан уступка кылып атат өзбектер. Өзбек Мирзаев жакшы мамиле кылып атат кыргыздарга. 30 жылга жакын, мына 25 жыл, 20 жыл такыр байланышпай калганбыз. Даже коондарыбыз өткөрбөй салган. Ошол эле учурда тараптар кыргыз-өзбек көп тармактуу кызматташтыгын мындан ары кеңейтүүгө карата эки тараптуу милдеттенмелерди ырасташты. Буга мисал катары инвестициялык келишимдер жана биргелешкен ишканаларды түзүү аркылуу бизнес үчүн жол ачкан Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондун айтсак болот. Алдыда өнөр жай кооперациясын түзүү жана өз ара сооданын көлөмүн көбөйтүү, ошондой эле фонддук уставдын капиталын жогорулатуу маселеси турат. Өзбек-Кыргыз фонд өзүнүн жумушун активдүү баштады. Биз биринчи алгачкы проект Ош шаарына 50 автобус Самарканд автомобилдик заводдон алып бердик. Азыр 50 автобус уже ийгиликтүү Ош шаарында иштеп баштады да. Мындан тышкары дагы 2 проектти бекиттик уже.
Тарыхы тамырлаш Кыргызстан менен Өзбекстанда жакшы коңшулук мамилелер муундардын байланышы гана эмес, заманбап стратегиялык өнөктөштүк жана союздук мамилелер дагы байланыштырып турат. Кыргызстан Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин келүүсүнө даярданууда. Ал эми февраль айында эки өлкө дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүн 30 жылдыгын белгилейт. Айжан Омолдошова, Раскелди Көкүлбеков, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.